Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Көптөн күткөн эфирибизди баштап атабыз. Бүгүнкү эфирди күткөндөр барсыздар, билем. Мага ишеним артып, билим алайын деп күткөн айымдар баарыңыздарга ыраазычылык билдиребин. Кандайсыздар? Кандай жүрөбүз? Маанайларыңыздар кандай? Азыр ким эмне менен алек болуп атат? Ким жертва болуп жашап атат? Ким өзүнө махабат бербей жүрөт? Ким өзүнө өзү жакпай атат? Ким жашоого тоюп кетти? Ким эмнени өзгөрткүсү келди? Кимдин жан дүйнөсү тынч? Ким минусту плюс деп көрүп калды? Ким жамгырдан да рахат алып калды? Жан дүйнөңүздөрдө кандай өзгөрүү? Өмүрүңүздөрдө кандай өзгөрүү? Мен билгим келет, айымдар. Мен айылдамын. Жолдошумдун, өмүрлүк жолдошумдун 30 жылдык мааракеси болду. Азыр айылда эфир өтүп атам сиздер менен. Мен бала эмизип отурам дейт. Жакшы. Бала эмизип отурганда монтип отуруп албай, бир аз далына түздөп отурганга аракет кылгыла. Өзүңөрдү жакшы көргүлө. Мен баарынан дейт. Ким күнөөлүү? Өзүңөр күнөөлүү. Кыздар, өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Силерди жаман деп айтып турган жокмун. Аракет кылбайсыңар, көчүктү көтөрбөйсүңөр, өзүңөрдү өзүңөр уруша албайсыңар. Мен муну гарантия берип айта алам. Мен азыр канча күндөн бери айылда жүрөм да. Шаарда жүрөм, шаардагы аялдарды деле көрөм. Өзүм Бишкекте офисим бар, Бишкекте иштейм, бирок жакындан бери айылда жүрөм. Айылдагы аялдарды карап турупчу, башы менен жер казып турган эч ким жок азыр. Неге өздөрүн жакшы көрбөйт дейм да. Мага окшогон канча психологдор бар. Неге биз каякты карап айтып атабыз? Неге биздин сөздөр каяка кетип атат деген оёр келди да. Сиздин курсуңузда окуганга убактым болобу дейт. Убактыңыз болот, убакыт неге болбойт? Эртең менен эрте турбайсыңар. 7ден кийин ойгондум дегенче убактыңар эч нерсеге жетпейт. 7ден кийин даже 6 кеч эртең менен эрте ойгонуш керек. Кандайсыз жеңо дейт. Жаным, кандайсыз? Жакшы, шүгүр Аллага, шүгүр. Өзүмдү жакшы көрө албайм дейт. Подсознание менен иштөө керек, ички сезим менен иштөө керек. Бүгүнкү тема, мен Бишкекте офиске аялдар келет, анан азыр айылда жүрөм, тияк бияка барып атабыз, башка райондорго барып атабыз айылга келгенден бери. Аялдарды карап туруп анан ушул теманы мен чын жүрөгүмдөн өткүм келди. Өзүңдү жакшы көр, жай алзат деген темада өткүм келди. Бүгүнкү тема шаарда жашаган, айылда жашаган аялдарга дагы арналат, бардык аялдарга арналат. Өздөрүн вип сезген, өздөрүн кыйын сезген аялдарга дагы арналат. Анткени мен жакында бир мероприятияга катыштым. Өтө кыйын аялдар да, мындайча айтканда, депутаттын аялдары, бир чоң бизнеси бар эркектердин аялдары, же өздөрүнүн чоң бизнеси бар аялдар. Карап көрсөң, алардын внешний ясы бар. Туфлисинин такасы учтуу, фигурасы келишкен, чачтары укладка, кымбат косметикаларды коюнган, кийимдери брендовый кийимдер да. Бирок внутренний ясы өлүп калган. Ички сезимдер өлүп калган. Өзүнүн ордуна негатив болуп кеткен. Эгер адам өзүнүн өмүрүндө болсо, анда ал өзүн ойлоп жашайт. Мен эмне кылышым керек, эмне кылышым керек, кандай сөздөрдү айтышым керек, кандай сөздөрдү тилден чыгарышым керек, эмне сүйлөсөм, кандай сөзүм туура эмес болуп калды, кандай сөзүм туура болду. Адам өзүнүн жакшы жагын да ача билип, анча-мынча адамдардын сөзүн эч жерине кыспай өмүр сүргөндү үйрөнүш керек да, эгерде өзүнүн ичинде болсо адам. Внешняя я менен өмүр сүргөн адам только өзүнүн сырткы деп эл айтат, мен мондай брендти кийейин, баланча деле кийип алыптыр, тиги Сүйөтө деле жанан кийип алыптыр, Света деле кийип алыптыр, Айнаш деле, Жайнаш деле кийип алыптыр, брендти жок. Мен андан да кымбат бренд кийишим керек деген аял, ал ички сезиминде өсү жок аял. Өзүн жакшы көргөн аял өзүн далилдебейт. Кийими менен, алтыны менен өзүн далилдебейт.
внутренняя яны угуу үчүн, ички сезимдериңди угуу үчүн биринчи сен өзүңдү анализ кылышың керек. Кимдердин жанында мен өзүмдү кандай сезип атам? Байкаңызчы. Акыркы бир ай ичиндеги өмүрүңүздү анализ кылыңызчы. Акыркы бир ай ичинде 30 күн, 30 күн деген менен 30 күндүн ичинде канча саат болду? 24 саат, 30 күн ичинде сиз көп адамдар менен аралашып койдуңуз. Ошол адамдардын арасында сиз өзүңүздү кимдин алдында кандай сездиңиз? Кимдин алдында төмөн сездиңиз? Кимдин алдында өзүңүздү бийик сездиңиз? Кимдин алдында сөзүңүздү жутуп койдуңуз? Кимдин алдында ыңгайсыз болдуңуз? Кандай болду? Кимдин алдында өзүңүздү күнөөлөдүңүз? Кимдин алдында өзүңүздү бийик сездиңиз? Акыркы күндөрү, жалпы азыркы өмүрүңүздө акыркы бир ай ичиндеги адамдар менен мамилеңизди анализдеңизчи. Эмнеге кызыктыңыз? Эмнеден өзүңүздү чектеп койдуңуз? Эмнени жасап көргүңүз келди? Эмнеге өзүңүзгө уруксат бербей койдуңуз? Караңызчы. Анализ кылып көргүлөчү. Жазгылачы могу жака. Сиздин ага чейин сиздер жазганча мен могу жерде бир жакшына отзыв бар экен, окуп кетейинчи. Сиздин мага берген мотивация дейт, билим, ыйман, миллиондон да кымбат сабактарыңыз аял экенимди баалай баштадым дейт. Терең ыраазычылык. Сиз бар алам сулуу. Ой жандарым, мен ошондой алам сулуу сиз бар деп көргөн деңгээлдеги ошондой деңгээлде көрсөңүздөр, мен ыраазымын, дагы да ошондой болгум келет. Мен күйөөмдөн өзүм эч жылуулук сезине албаймын дейт. Кээ бир аялдарга тынымсыз махабат берип туруу керек. Кээ бир аялдар бар, өтө энергиясы ашып ташкан, ичинде махабаты көп, жакшы сөзү көп аялдар бар. Алар башкалардан да ошол махабатты талап кылат. Ага тынымсыз махабат да. Байкап көрүш керек кыздар. Күйөөңөргө айтышыңар керек. Мен сенден ушундайды каалаймын. Оюңарды ачык айткыла. Кээ бир аялдар урушкандан коркот. Уруш конфликт бул боло турган нерсе. Конфликттен качпагыла. Конфликтте кадыр баркыңарды көтөрүп алгыла. Биринчи мен айтуум керекпи, ушул нерсени айтпоом керекпи? Баары эле дырылдатып тилиңерди кое бербестен, могу сөздү айтсам болобу, болбойбу? Сүйлөшүш керек да. Өзүңөр менен өзүңөр биринчи сүйлөшүңөр керек. Өзү менен өзү сүйлөшө албаган аял, ал гарантия берем, ал башкалар менен сүйлөшө албайт ал. Менин башым көп ооруйт, эмне кылсам болот дейт. Комментарийде өчүрсөм окшойт, суроо жооп болуп калбасын. Баштын көп ооруганы биринчи физиологиялык жактан себептерин ала турган болсок, дайыма тулкубой кысылып жүргөндө, бүкүрөйүп калганда, мына монтип бүкүрөйүп калганда, моюн уже алдыга кетип калды го, кан тамырлар кысылып калат. Кислород жетпеши мүмкүн, кан айлануу начар болгондон болушу мүмкүн, черепный давление болушу мүмкүн. Башты бир текшертиш керек. Мүмкүн баштын ичинде бир нерсе бар. Башты бир текшертип койгула, эгер башыңар таза чыкса, баары жакшы болсо, же болбосо черепный давлениянын деле психосоматикасы бар, өзүңө уруксат бербөө көп нерсеге, өзүңдү чектеп өмүр сүрүү. Адамдар сенин өмүрүңдү башкарган болсо, башкалардын сөзүнөн өмүрүң көз карандуу болсо, анда психосоматикасы ошол. Анда ички сезим менен иштөө керек. И сөзсүз физиологиялык жактан да аракет кылыш керек. Анткени адамда стресс, депрессия болгондо, психосоматикалык оорулар басым жасап кеткенде, психосоматика жумуш иштеп кеткенде адамдын иммунитети түшүп кетет. Анткени гормондор бузулат, кысылат. Адам стресс болгондо бүттү, диафрагма кысылат. Могу жердеги диафрагма кысылды дегенде төмөнкү жакта проблема пайда болот. Төмөнкү жагыңар бошойт, кычышат, ачышат, кургайт, курактык болот, кын булчуңдарыңардын иреттелиши кыйын, айтор. Өзүмдү жакшы көрбөйм, акчаны айбирин билесиңер эмне кылышты. Подтверждение керек да силерге. Курсуңузга катышсам убактым болобу дейт, ар кандай убакт. Болот, айланып кетейиндер, болот. Күйөөм менен мамилемди такыр түшүнө албайм. Кыскасы, менен убакыт өткөрбөйт, сизден сабак алсам болот дейт. Болот, сөзсүз түрдө болот. Эч убакта эркектен внимание күтүп жашабагыла кыздар. Эркектен внимание күтүп жашасаңар өмүрүңөр ушундай өтүп кетет. Азыр канча жаштасыз? Азыр мисалы сиз 25-тесизби? Бир жылдан кийин сизге убакыт бөлүп калабы өзү? Жаным, гүлүм, жүрчү, могу жака барып келели, жүрчү, алтыным, бул жака барып келели дейби? 10 жылдан кийин өзгөрүп кетеби? 20 жылдан кийин да ошол. Эртең 70ке чыксаң да ошол. Канча 70ке чыккан апалар бар, күйөөсү менен эри шаркак болуп, жетелешип жүргөн карыгандар аз. Мен гарантия берип айтам. Мен азыр үй бүлө психологиясын изилдеп жүрөм. Көп болду үй бүлөнү изилдеп жүргөнүмө. Ошондуктан мен уже гарантия берип сүйлөп калдым да.
гарантия берип айтам, эри шаркак болуп, бири-бирине күйүмдүү болуп, бири-бири менен чын дилден мамиле кылып карыган үй бүлөлөр аз. Муну ата энеңерди көрүп атасыңар. Кемпир аялына күйүп, аялы кемпирине күйүп. Азыр ошол ынтымактуу болсо, кийин деле ошол ынтымактуу карайт. Азыр ынтымаксыз болсо, кийин деле ошол. Ошон үчүн кыздар, билбейм, бир нерсе айтсаңчы, кээде биздин аялдардын, кыргыз аялдардын мындай ой жүгүртүүсү кыска да, бир сөз айтсаң түптүз түшүнүп алат да, мындай тамырын терең жайып түшүнүштү билбейт да. Мен азыр силерге айтам да, күйөөңөрдү жоготуп алуудан коркпогула деп айтам. Күйөөңөрдү жоготуп алуудан коркпогула, айланып кетейиндер. Мындай эгер өмүрүңө жаңы нерсе келишин кааласаң, сен жакшы нерсе, жаңы нерсе десе жаңы күйөө эмес, жаңы күйөө деп түшүнүп албагыла дагы. Жаңы отношения, жаңы деңгээлдеги отношения, жаңы жумуш, мисалы, акчадагы өсүү, бала менен мамиледеги жаңы деңгээл, жаңы адамдар келишин кааласаң, анча нерсени жоготуп алуудан коркпой аракет кылышың керек да. Көп аялдар бар, күйөөсү эмне десе эле, сеники туура, ой балам, мен ошондой жашадым го, өмүр бою ушундай жашадым. Атаң кыйкырат азыр. Ой, атаң кыйкырат, атаң минтет. Болбойт экен андай өмүр. Болбойт андай өмүр. Өзүңөргө эмне керек экенин билгиле. Өзүңө эмне керек экенин түшүнбөсөң, анда сага керек экенин, эмне керек экенин күйөөң түшүнөбү? Түшүнбөйт, конечно. Акманай, алтындарым, кыздар, менин коллективдерим. Аяштардын алдында төмөн сезем дейт. Караңызчы. Аяштарыңызды элестетиңиз азыр. Канча кулагы бар? Канча кашы бар? Канча көзү бар? Алар туалетке барабы, барбайбы? Кийим кийеби, кийбейби? Жейби, жебейби? Не робот балар же аспандан түштүбү? Сизге окшогон адамдар. Эгер адамдардан өзүңдү төмөн сезсең, Алла Таалам Алламды унуткан болобуз дагы. Алла Таалам сени ошол адамдарга муктаж кылат. Ошол адамдарга сенин күнүңдү салып коет. Сен өзүңдүн катаңды түшүнүш үчүн, Алла бар экенин түшүнүш үчүн болду. Алланын алдында гана төмөнсүз. Өзүңүздүн оозуңузда дайыма ушул сөз болсун. Алла Таалам, өзүңдөн башка эч кимге жалдыратпа. Алла Таалам, өзүңө гана кулмун, өзүңө гана жалынам. Өзүңө гана муктаж кыл мени, башка эч кимге муктаж кылба. Өзүңөн гана төмөнмүн, мен башка эч кимден мени төмөндөтпө. Ушул сөздү дайыма жаттап жүр. Жана эч кимди төмөндөтпө. Эч кимди төмөндөтпө. Көп адамдарды, мен бүгүн бир эле адамды көрдүм. Бир өзү 50-ге чыгып калган бир эркек адам, бир 80-ге таяп калган бир аял, эми алардын жашоосу мурда сөз кылса керек дейм. Алар дагы эми ал өздөрү да жөн жүрбөгөн чыгар. Карап туруп машинадан түшүп, мурдун көтөрүп, монтип учурашып туруп отуруп атат да. Чоң апа да, эми төмөндөт бирөөнү сен төмөндөтө турган болсоң, анын алдында сенин даражаңды түшүрөт. Унутпагыла. Азыр менин алдымда турасыңар, бирөөлөрдү сөз кылган, бирөөлөрдү төмөндөткөн адамдар отурасыңар. Эгер сиз дайыма бирөөлөрдү анын башы иштебейт, бул ойлонбойт, булар кембагал жашайт, бул мындай кийип алыптыр, бул деген тигиндей, мунун баласы тигиндей деп сөз кылып аткан болсоң, билип кой, бул жашоодон мунун жоон алмайынча кетпейсиң. Жана адамдардын алдында төмөн сезсеңиз, гарантия берип айтам, али сиздин өмүрүңүздө чытырман токой проблемалар бар. Ошондуктан бүгүнтөн баштап сиз өзүңүздү Аллага тапшырышыңыз керек. Бүгүнтөн баштап билим алгыла, мен сабагымды бекер угуп отурган жоксуңар. Мен кыздар курс боюнча айтып кетейин. Курс, онлайн курс, психология курс жана айым сыры курсум. Жалпы айым сыры курсумду түшүнгөндөр түшүнүп калды тереңин, түшүнбөгөндөр али түшүнө элек. Айым сыры курсумда эмне бар? Айым сыры курсумда интим гимнастиканы терең үйрөтөм. Көнүгүүлөрүңөрдү текшеребиз, биз команда болуп иштейбиз. Түз эфирден дагы йога жана интимная гимнастика жасайбыз. Йога деген ар бир дене булчуңду иштетүү. Мисалга айтайын, көп аялдар мындай жүрөт, карап туруп боруң ачып кетет да, мындай бүкүрөйүп алат, мындай жүрөт, карасаңар, мына. Мондайсыңар. Мындай жүрүшөт да, карасаң ушинтип отурулган. Болбойт, мындай отурсаңар уже жаагыңар кетет. Мына, жаак алдыга жылып кетти, тиштериңер бузулат. Мына, моюн омурткалар бузулат. Бүкүрөйүп алдыкпы? Диафрагма курсактагы органдарды кысат. Курсактагы органдар төмөнкү жакты кысат. Монтип отуруп алып интим гимнастика жасабай эле койгула.
Ошон үчүн мен йоганы силерге өзүмдү көрсөтүш үчүн окуган жокмун. Йоганы мен аялдарга керек үчүн окудум. Йоганы өзүнчө курс кылып сатсам болбойбу? Айым сыры психология курсумду өзүнчө акчага сатып, интимная гимнастиканы өзүнчө акчага сатып, йоганы өзүнчө акчага сатсам болбойбу? Сатуу боюнча мыкты окуп туруп болот албетте. Мен бирок азыр өзүмдү байкадым, билим деп билимдин артынан түшүп алыптырмын дагы, сатуу боюнча иш окуп атам да. Жакында эксперт менен иштешем. Эртең окуум башталат. Курсумдун баасын көтөрөм Алла кааласа. Ушундай ниет койдум. Айым сыры курсума жазылгандар жазылып алгыла, эртең көтөрүлүп калса таң калбагыла. Баалуулуктарын ачууну чындыгында курсумдун мен окуп аптырмын да. Мен сабагыма катышкан айымдар, эгер угуп аткан болсоңуздар, айтсаңыздар, сабактын кээ бир аялдар сабагымды жутуп алган, сиңирип алган, жалап жеп аткан айымдар айтат, мен берген акчама уялам деп айтышат. Ушунча сабак алып атам, ушунча терең билим алып атам деп. Чындыгында бул курсумду мен 100 миңге сатсам дагы мен сиздерге оозумду толтуруп айта алам, мактана алам. Ошондой бир күчтүү акчаларга татыктуу курс. Эгер 100 миңге алса дагы адам өкүнбөй турган курс. Кошунамдын жанында өзүмдү ыңгайсыз сезем дейт. Кошунамдын жанында өзүмдү ыңгайсыз сезем. Эмне себептен ыңгайсыз сездиңиз? Эгерде күнөөлүү сезим бар болсо кошунаңыздын алдында да бир туура эмес сүйлөп койгон болсоңуз, туура эмес мамиле кылып алган болсоңуз, инсанбызго, инсан болгондон кийин ката кетирип алабыз. Мамиледе бир буюмдарын алып бербей койдуңузбу, билбейм да, эми кошуна менен алуу берүү болот. Айтор кандай учурда ыңгайсыз болсоңуз дагы айтыңыз кошунаңызга. Мен сенин алдыңда өзүмдү ыңгайсыз сезип жүрөм. Анткени мен баягыдан мен сени ушундай деп айтып алдым эле, же болбосо мен ушул буюмуңду бере албай калдым эле. Мен кечирим сураймын деп айтор ошол мамилени чечиш керек. Абысыңдар менен сүйлөшө албайм деп. Сизде сравнение көп болгон бала кезиңизде. Спираль салдыргандай менструациям келбей калды, гормондор бузулганбы дейт. Гормондор бузулгандан толук мүмкүн интим гимнастикага катышсам келеби дейт, таблетка ичсем келет, болбосо келбейт дейт. Бирок спиралиңиз бар экен да, мындай кылыңызчы, мен сизге азыр себеби сизге спиральга байланыштуу болуп аткан болсо, эгер мен сизге гарантия берип айтпайм, эгер таблетка ичсеңиз келип аткан болсо, анда интимная гимнастика жасасаңыз деле келиш керек. Жасаңызчы, катышыңызчы. Жолдошуң абьюзер болсо энергия жоголот экен дейт. Ооба, жолдошуң абьюзер болсо энергия жоголот. Бирок кыздар, абьюзер экен деп эле ажырашып кеткен менен сиз эгерде ички абалыңызды ирээттебесеңиз, кайра эле абьюзер күйөөгө туш болосуз. Кайра кашасы чыгат. Бала чакаңыз бар, бала чакаңар менен ажырашып кетпегиле. Биринчи өзүңөргө эмне керек экенин түшүнгүлө, инсан экениңди түшүр. Биринчи өзүңдү толук Аллага тапшыр. Эмне кылсаң дагы мен үчүн жакшы кылып бер. Эгер менден алсаң дагы мага керексизин ал өмүрүмдөн. Мага берсең мага керектүүгүн бер, Алла Таала деп толук Аллага өзүңдү тапшыра турган болгондо, анан ары бери чечим чыгарса болот. Абьюзер эркек болсо, абьюзер эркектер булар детский позицияда калып кеткен. Мындай эркектер менен мамиле түзүү абдан кыйын болот. Мындай эркектер таарынчак болушат, маанайларын түшүргүлөрү келишпейт өздөрүнүн маанайын биринчи ойлошот. Абьюзерлер менен өмүр сүрүш чындыгында кичине татаалыраак, ооба. Бирок аял өзгөрсө да, өзгөрүп туура сүйлөшө алсаңыз, эгер абьюзер дагы психолог менен иштешсе, анда өзгөрөт. Бир эле адам өзгөрүш керек үй бүлөдө. Бир эле адам өзгөрсүн, кийинки адам өзгөрөт. Бирок тиерден биерден билим чолуп жүрө берсеңер, мисалы мен сабагымды сатып алып, анан идиш жууп атып угуп, чөп чулуп атып угуп, болду ошол боюнча бир жолу уккан боюнча укпай калып, терапияларды жасабай жүрө берсеңер, башка сабактарга катышып алып ошентип жүрө бере турган болсоңор, анда уже толк жок болуп калат. Тияк бияктан эптеп-септеп чолуп алган билимдер жукпайт. Так. Онлайн магазин ачам дедим эле, ача албай атам. Коркуу бар окшойт, страх бар, ишенимсиз болуп атасыз да, өзүңүзгө конкуренттерди көрүп да жыгылып калып атат окшойсуз. Күйөөм менен такыр жашагым келбейт эле, көргөн сайын жиним келе берет дейт. Мына ушул жашабасам күйөөң менен жашагым келбейт дебей эле жашабай койсо болот да. Негизи жашагыңыз келбейт эмес, жашагыңыз келет эле. Жашагыңыз келбесе жашабай эле койбойсузбу? Эмне болуп атат? Жашагым келбейт деген сөз бул өмүрдү кыскартат. Мисалы психосоматикада көргүм келбейт дей берген адамдын мен мону көргүм келбейт, ушуну көргүм келбейт дей берсе, адам зрениясы кетет, зрение бузулат.
кадимкидей мага көрүнөт, эгер психосоматикалык себептен зрение бузулган болсо сразу билинет да. Мен айтам да, сенде ушундай бир болду беле, көргүм келбейт деген учур болду беле десем, ооба болгон дейт. Жанагы зрениясы бузулуп калган кыздарды аялдар келсе. Жашагым келбейт деген сөз бул өмүрдү кыскарта турган сөз. Неге жашап жүрөсүз анда? Неге жашап атасыз? Эмне байлап атат? Эмне бутуңузга туш абалдыбы? Жашагым келбейт эмес, абдан жашагыңыз келет. Керек болсо күйөөңүзгө сиз байланасыз, кызганасыз, бекердик кылып атасыз, өзүңүздү ушундайча коргоп атасыз да. Жок, мен кыйынмын, мен жашагым келбейт, мен тиги балдарым үчүн жашап атам деген сыяктуу. Эгер адам катуу кааласа, балдар кармабайт. Так, кыздар, мен азыр суроолорду өчүрөм. Мага махабат жетпейт дейт. Жолдошум жакшы сөзүн аяйт дейт. Өзүнөн жакшы сөзүн аяйт. Мындай эркектер өзүнө жакшы сөз айта албайт. Мен өзүмдү көп күнөөлөйм, мени деп ата энем карып кетишкендей болот. Ой жандарым, ошондо ата энеңиз морозилкада турмак беле? Элестетиңизчи, ата энени эми өзүбүз деле карап атпайбызбы жаным? Сизде чувство вины болуп атат го. Адамды бактылуу болсун деп жаратат бул жашоого Алла Таалам. Өзүбүздүн ички сезимдерибиз менен биз өзүбүздү аркага тартып коебуз да. Мен силерге айттым го башында. Өзүңөрдү карабаганыңар бул өзүңөрдүкү деп атам го. Өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп атам го. Өзүңөр күнөөлүүсүңөр дегеним аракет кылбайсыңар, көчүктү көтөрбөйсүңөр. Аракет кылып көчүктү көтөрсөңөр, эмне себептен силер аракет кыла албай атканыңарды түшүнөсүңөр. Эмне себептен күйөөңөр силерди сыйлагысы келбей атканын түшүнөсүңөр. Эмне себептен адамдардан төмөн сезинип атканыңызды түшүнөсүз дагы, жаркырайсыз, ачыласыз. Мен ойлогон эмесмин чынында. Мен Турсунай Керимбековна ушинтип психолог болуп калам, йога жана интим гимнастика тренери болуп калам. Мен ушундай консультацияларды өтөм, консультацияларым ар дайым очередь болот деп ойлогон эмесмин. Консультацияларыма адамдар алдын ала кезекке турушат деп мен эч убакта ойлогон эмесмин. Оффлайн урокторум эрте толуп калат, адамдар мага жазылууга ашыгат деп ойлогон эмесмин. Мен кандай ойлодум? Бир гана Аллага ишеним болду, баары жакшы болот деген. Эч кимди сөз кылбадым. Өмүрүмдө өзгөрүүлөр болгон. Мен дайыма айтам, дайыма угуп жүргөндөр билет, менин өмүрүмдө да ажырашуу болгон. Кыйналган, карыз болгон күндөрүм болгон. Таяк жеген күндөрүм болгон. Измена болгон. Беттерим көгала болуп, бүгүн таяк жесем, эртең аптекадан бүгүн кечке дары ала коюп, дарыны беттериме шыбап, эртеси кайра жумушка чыгып кетип калып, мындай күндөр менде көп болгон. Балдарым дары алып келип берет эле. Балдарыма больно болгон, барып дары сураш. Жөн эле барып, апама моундай дары берип койчу деген жок да. Апасынын бети көгала, барып ошол дарыны суроо балдарыма оңой болду, жок албетте, кыйын болду да. Мен ошол учурда балама кыйын болот деп түшүнбөптүрмүн. Азыр ойлоп мен өзүмдү күнөөлүү сезим көтөрүлүп кетет. Эгерде мунун баарын мурда түшүнгөнүмдө кыздар, анда албетте мен башкача өмүр сүрмөкмүн деген ойлор келет. Бирок азыр дагы ушул түшүнүктөрдү Алла Таала салганына Кудайыма чексиз шүгүр кылам. Азыр мен границама чычкан жорголотпойм. Жеке жашоомо кирген адамдар кандай да болсо жашоомдон чыгып кетсе мен өкүнбөйм. Кандай да болсо ал өмүрүмдө такыр жок болсо дагы, такыр байланыш үзүлсө да мен өкүнбөйм. Андай токсичный адамдар сени өстүрбөйт. Темага кайрылсак, силердин суроолоруңар аябай көп экен. Суроолорго мүмкүн аяк жагында жооп берип калат чыгармын. Мен бүгүн бир адамга йога жасаттым да бүгүн. Анан менструациясы токтоп калыптыр эрте эле. Маткасы сопсон иштеп атат да, карасам жапжаш келиндикиндей иштеп атат да. Биринчи андай адамдар мойнуна албайт ооба. Менде вроде баары эле жакшы деген сыяктуу. Бирок ички сезимден экенин мен могу удияна жасаганда эле көрүп койдум да. Органдарын өйдө тартканда эле көрүп койдум. Ички сезимде көп нерсе бар экенин. Анан сол жакта проблема, аял адамдарга байланыштуу бир нерсе барбы десең, адамдар биринчи жок дейт, жок жакшы эле, андай эч нерсе жок дейт. Анан бир аз жан дүйнөсүнө кичине кире баштасаң уже чыга баштайт да. Менструациянын келбегенин бул физиологияга эле байланыштырып койгон дурус эмес. 90% биз психосоматикалык оорулардан жабыркайбыз.
Эми бүгүнкү эфирге кайрадан кайрылсак. Күйөөсү Россиядагыларга да бир тема айтам деп жазып алган экенмин, бир нерсе айтамын деп жазып алган экенмин. Мен көп аялдарды көрдүм. Айылда деле, шаарда деле көп аялдардын күйөөлөрү башка мамлекетте иштейт экен. Өздөрү эркек болуп кеткен, өздөрү усталарын багып атат, өздөрү стройкасын кылып атат, өздөрү кайнатасы менен, кайненеси менен отурат, өздөрү бир үйдүн жүгүн артып отурушат. Болбойт кыздар андай. Айтсаң, ой тириликте анан эмне кылабыз анан дейт. Тириликте эми ал деле оңой жүргөн жок дейм, ал деле ойноп жүргөн жок да дейт. Актап атат. Айланып кетейин, эмне Кыргызстанда ачка калып калабы? Кыргызстанда өлүп калабы? Эмне Кыргызстанда эркектин баары калбадыбы? Эмне? Жакшынакай болуп тирилик кылам десем, о Кыргызстандан деле акча табат. Кимге жакпайт талаалап иштеген? Кимге жакпайт? Баарына жагат. Жумушка барат, жумушун иштейт, келет, достору менен чогулганда чогулат, үйгө келгенде ал бул деп этегине жармашып мээсин жеген, айтор андай проблема жок, түйшүк жок. Баарына жагат мындай жашоо. Айткыла күйөөңөргө. Төөң менен жер казсаң да менин жанымда жүрөсүң, эгер жашайын десең деп айткыла. Мындан да башка көп нерсе айткым келет, бирок кээ бир аялдар бар, мен эмне айтсаң ошону түп-түз колдоно турган аялдар бар. Ошондуктан эфирлерде мындай көп нерсе мындай айтпаганга аракет кылам. Айткыла күйөөңөргө, айткыла төөң менен жер казсаң да менин жанымда жүр. Мен атаңды карагандан качпайм, мен апаңды карагандан качпайм. Сен сыйлаган ата-энени мен да сыйлайм. Мен эрге неге тийдим деп айткыла. Мен бир жумада 3 жолу секс болот деп тийдим. Мен күйөөм менен эр шаркак болуп жашайм деп тийдим. Бири-бирибизге караан болобуз деп тийдим. Анан сен жылдап тигил жакта болсоң, айлап тигил жакта болсоң, мен неге эрге тийдим деп айткыла. Мен кучакташып жатам деп тийдим деп айткыла. Чоң-чоң сүйлөгүлө, коркпогула. Анан көп аялдарды карасаң антип айтайын десечи, чачтарың бою болгон, чачтары агарып кеткен, о качан бир нормальный шампунь көргөн, качан маска көргөн, маскасы, чачы билбейсиң. Чачтары эптеп-септеп, жуугандан кийин эптеп-септеп байлап алган, бир уход жок, бетинде креми жок, беттери болсо жарылып кеткен. Койбойсуңарбы солнцезащитный крем? Айылда жашасаңар эле койбойсуңарбы солнцезащитный, уход кылбайсыңарбы? Скрабтарды койбойсуңарбы, маскаларды койбойсуңарбы? Алат аялдар, айтышат. Ой бар дейт, мен баланча берген дейт онуго. Кайнэжем берген, же болбосо эжем берген, бүт жанагы вокруг класстарды берген, мен могу солнцезащитныйларды берген, сыймыктанып айтат го аны. Койбойм аны, жатат аны жакта дейт го. Эмнеге жатат? Койбойсуңарбы ошону? Күйүп калсаңар бирөө күнөөлүүбү? Анан дене боюңарды таза карагыла биринчи, сулууланып боyoңгула биринчи, жакшынакай болуп, майларыңарды кетиргиле, семирип кеткен болсоңор. Убакыт жок, тирилик дейт. Май каяктан чыгып атат анда? Тирилик оор болуп атса. Тирилик да дейт, монча былчып кеткен майыңар каяктан келди ал? Ачкачылык болсо ошентип семирбейт элеңер го. Ошончолук тирилигиңер оор болсо ошончо семирбейт элеңер го. Арыктагыла, майларыңарды кетиргиле, уктабагыла түшкө чейин, жасагыла гимнастика, жасагыла йога, психологияны окугула, анан түшүнүп өзүңөрдүн күйөөңөргө ички сезимиңерди оңой жеткире турган болосуңар. Күйөөңөрдү жоготуп алуудан коркпой сүйлөй турган болосуңар. Өзүңөрдө күнөө. Коркуп жашайсыңар. Анан күйөөңөр силерге мен телефон алып берем, жаным. Мен акча салам, жаным деп койсо, күйөөм телефон алып берем деди, анан акча салам деди, акча салды, бакушум иштеп жүрөт да, алданып калбагыла. Силер эмне телефонго тийдиңерби эрке? Телефон үчүн тийдиңерби? Акча үчүн тийдиңерби? Эмне үчүн тийдиңер? Аныктагылачы биринчи эмне үчүн тийгениңерди. Тирлик силердин эле башыңарга түштүбү? Россиядагы күйөөсү Россияда жүргөн аялдар угуп атасыңарбы? Тирлик силердин эле башыңарга түштүбү? Карасаң, бир үй бүлөнү карасаң, Россиялап иштеп жүрөт, жап-жаш келинди көрдүм да. Өзү келин болуп келгенде тим эле суйкайган сулуу келин болчу да. Жакшынакай. Анан төрөптүр. Төрөгөндөн кийин экинчиси боюнда болуптур. Азыр эми адамдардын көңүлүн алууга тырышып жүрөт. Күйөөсү Россияда, өзү бул жакта. Беттери болсо күйүп кеткен да. Крем-серем коюп карабайбы өзүн? Дейсиң да. Айтпайбы күйөөсүнө, мен сенин жаныңда жүрөм деп. Качып кетип калбайбы күйөөсүнүн жанына, мен сенин жаныңда жүрөм. Мен сенсиз мага болбойт. Мен сага тийгем, сени менен күндө кучакташам деп тийгем деп эле кетип калбайбы? Антип айтайын десе өзүнө ишенбейт да. Койчу күйөөм экөөбүз урушуп калсак, жана мени менен жашабай койсочу, анан минтсечи деген өзүнүн толгон токой страхтары бар. Страх менен өмүр сүрөт. Карап туруп жана келинге жаным ачып кетти. Жап-жаш келин күйөөсү менен күндө кучакташа турган, тез-тез секс боло турган, эркелеше турган, сүйөнүшө турган бири-бирине. Ошондой кезде экөө эки жакта жүрүшөт.
адамдардын көңүлүн алайын деп жүрөт. Күйөөмдүн көңүлүн алып атам деп ойлоп атат. Эркек ойлобойт. Менин аялым ата энемди карап отурат, байкушум, кой, мен могу сабызымды мыжыгып кармап жүрөйүн, эч кимге алып бербейин, эч кимге салбайын, уругумду эч жака түшүрбөй, аялыма барып түшүрөйүн деп кармап жүргөн жок. Мен силердин досуңар эмесмин, мен силердин аяшыңар эмесмин, көңүлүңөрдү карап отургудай. Эркек измена кылуудан коркпойт. Эркек измена кылуудан Кудайдан коркпойт. Кайсы эркек Кудайдан коркот? Аз андай эркектер. Көбүнчө биздин кыргыз эркектери, эми оор тийсе оор тияр, көбүнчө биздин кыргыз эркектери диндин, шарияттын 4 аялдан башкасын анча түшүнө беришпейт. Анан ошондо да өзүңөрдү жертва кылып жашап атасыңар. Жалко. Биз өзгөрбөсөк, биздин бала чагабыз да өзгөрбөйт. Биздин өмүрдү кайталашат. Күйөөм акча салып койду, анан күйөөм телефон алып берди, анан мага күйөөм ушундай кылып койду. Айымдар, көзүңөрдү ачкыла. Эмне күйөөгө тийгениңерди аныктагылачы биринчи. Эмне керек күйөө? Канчага чыктыңар? Мындан ары кандай өтөт өмүрүңүз? Канча жылдан бери ушундай өмүр уланып атат? Байкагыла. Карагыла өзүңөрдү. Бүгүндөн баштап өзүңөргө минимум 2 саат убакыт белгилөө. Билимге убакыт белгилөө. Терапияларды жасагыла. Гимнастика жасагыла, спортко маани бергиле. Мен бир устазым бизге сабак өтүп атканда аял, эркек психологдор, анан ал айтат, ошол эркек психологдорго айтып атат да, аял спорт менен машыгыш керек деп атат да. Жана эркек психологдорго айтып атат, билесиздер да, дейт. Билесиздер да, дейт, биз бир жерге барганда дейт, өзүң карап кеткен, канчалык дейт, көзүңдү тыясың, аялды карабайсың дейт. Бирок спортту тандап, өзүң катуу карап кеткен аялдын алдында дейт, эркек маз болуп калат дейт. Өзүн таппай калат дейт. Гормондору көтөрүлүп, өзүн күчтүү сезип, өзүн башкача сезип калат дейт. Муну баардык эркектер айтат, баарыбыз бойдонубуз калабыз. Мен эркектердин бир секретин айтайын дейт. Өзүн тандаган, өзүн жакшы көрүп кеткен, өзүнө ишенимдүү дейт. Эркекти жоготуп албаган аял дейт, эркекти катуу кызыктырат дейт да. Бирок өзүңдү сүй деген сөз бул эго менен сүйүү деген сөз эмес. Эго күчтүү болуп кетсе, анда өмүрүңдө ажырашуу болот. Өмүрүңдүн дагы кашасы чыгат. Только мен айткандай болуш керек. Мен гана кыйынмын, мен гана акылдуумун деген кезде дагы сен бактылуу болбойсуң. Көркөм мүнөз менен. Көркөм мүнөз дегенде аял деген ким? Инсан деген ким? Мен кайсыл жерде өзүмдү коргоп сүйлөшүм керек? Кайсыл жерде эмнени сүйлөшүм керек? Кайсыл жерде эмнени сүйлөбөшүм керек? Баламдын жанында кандай болушум керек? Кайын журттун жанында кандай болушум керек? Башка адамдардын алдында кандай болушум керек? Деги инсан болуп эмне үчүн өмүр сүрүп атам? Деп кээде дураны кошуп, күйөөңүзгө да кээде дураны кошуш керек да. Мен бир нерсе айтайынбы? Негизи мындай техникалар аябай, мен техникаларды сүйлөшүүнүн түрлөрүн мен сабактарымда берем. Күйөөңөргө бүгүн айтасыңар да, мисалы, күйөөң сиз менен тирешип атат, сен мону мындай кылып койбойсуң, тигиндей кылып койбойсуң, мону мынтип койбойсуң дей турган болсо, бүгүн айткыла күйөөңөргө. Жаным, мага теңелбей эле койчу, менин башым иштебейт деп айтың да. Айтыңыз да. Бүгүн бир нерсе не то болуп калгандай, койчу сен эле кыйынсыңбы деп күйөөңөр менен тирешкенден пайда жок да. Тирешсеңиз ортоңузга союз байлаган аял, эркек болуп көрүнөсүз да. Ортосуна союз байлап алган, бир муруттары чыгып кеткен эркек болуп көрүнөсүз күйөөңүздүн көзүнө. Бир ушундай адам болуп көрүнүп каласыз да, эркек сиз менен тирешкенден коркпой калат. Ошон үчүн кээ бир жерде дураны включить этиш керек да. Дураны кошобуз. Мага теңелбей эле койчу, мен аялмын да. Мен кээде башым иштебей калат. Мен келесоо болуп калам да. Мен келесоомун да. Кой, мага теңелбе деп айт. Коркпо да. Көп аялдар мындай сөздү айтарда эмне деп ойлойт? Менин күйөөм келесоо деп ойлоп каалаган мамилени кыла берсечи деп. Жок, коркпо. Эртең сага не то мамиле кылды, туура эмес мамиле кылды, туура эмес сүйлөдү, айт. Мисалы, кандай учурда? Мисалы, эртең сизге мындай ой келди, туш келди мамиле кылып кое турган болсо, анда коркпой айткыла. Эртеси эле. Же болбосо эртең менен келесоомун десең, түштөн кийин келесоо эмесмин деп айта бер. Түштөн кийин дагы сизге бир не то мамиле кылды, айта бериңиз. Мен келесоо эмесмин да. Менин башым иштейт да. Адаммын да. Мен чоң адаммын да. Мен аны түшүнбөй калган жокмун да. Түшүнөм да. Менин сезимдерим бар да. Сен сөз менен айтпаганың менен сенин көздөрүңдөн, энергияңдан байкап турамын да. Менин акылым бар да.
деген сыяктуу сүйлөгөндөн коркпогула, алтындарым, коркпогула. Ушул сөздү колдоно бергилечи. Түшкө чейин дуура болгола, түштөн кийин акылдуу болуп кете бергиле. Эч нерсе болбойт. Аял кишиге боло берет. Анан күйөөңүз кийин сизге кыйкырып сизге теңелейин десе, жанагы сөзүңүз мээсинде турат. Мен келесоомун да мага теңелбечи деген сөзүң турат да. Сизге бир не то мамиле кылайын десе, мен келесоо эмесмин да. Менин башым бар да. Мен түшүнөм да бир нерсе. Мен адаммын да. Мен деген сезимдерим бар да. Мен келесоо эмесмин да. Деген сөздөрүң турат да, күйөөң сага кандай мамиле кылышты билбей калат. Күчтүү иштейт. Ушуну колдонгула. Жактуу? Күйөөсү Россияга кетип калган аялдарды карасаң, көпчүлүгү өздөрүн карабай койгон, өздөрүн таштап койгон, 5-6 жыл мурда 200-300 сомго алган көйнөктөрүн кийип жүргөн, тойго деп алган калың кийимдерин, үйгө кийип алган калың кийимдерин, калың эми тойго алган жакшынан кийим экен, үйгө да ыңгайлуу экен, бирок кийип алган аялдарды көрөсүң да. Анан күйөөм Россияда, күйөөм келбейт, кантсем болот дейт, өздөрүн болсо карабай койгон. Өмүр сүрүп аткандан кийин аял эркек бири-бирине эриш аргак болуп туруш керек. Дагы шаарда же болбосо айылда аялдарды карасаң, көздөрүнөн нур өчүп калганын байкадым. Анан да эмнени байкадым? Өздөрүн мама сезип алган. Мама. Мен чоң аялмын деген сыяктуу сүйлөп, мен чоң аял болуп калдым да деген сыяктуу алып жүрөрүн байкадым. Катуураак сүйлө дейт. Секин эле кандай чыгып атат? Мен катуу сүйлөп атам го аябай. Башкаларга кандай чыгып атат? Катуураак сүйлө дейт. Катуу эле сүйлөп атам го? Кыйкырып сүйлөгөндөй сезип атам өзүмдү. Эмнеге андай болуп атат? Башынан баштап бас чыгып атабы? Голос деп аябай жазып атасыздар. Угулуп атабы? Эми кандай болуп калды? Эми деле катуу сүйлөп атам. Жакшыбы? Эч эле келесоо болбоптун дейт. Көп келесоо боло бериңиз. Эч нерсе болбойт. Коркпогула. Түштөн кийин кайра мен келесоо эмесмин дей бересиңер. Эч нерсе болбойт. Сүйлөшүүдө, сөздү жеткирүүдө эмоция, үн тон маанилүү. Жакшы эле угулуп атат, жакшы эле угулуп жатат дейт. Анда угулбай атат дегендер өзүңөрдөн окшойт кыздар. Бир кирип кайра чыккылачы. Тема баштадым эле. Көп аялдарды карасам, көзүнөн нур өчүп калган. Бир 4-түү 5-ти төрөгөндөн кийин, же болбосо бир 40тан ашкандан кийин, анан же болбосо бир күйөөсү андан кеңеш сурап, күйөөсү баягы аялы менен гана кеңешип иш кылып калгандан кийин аялдар өздөрүн моундай бир герой сезип калат экен да, герой аял сезип калат экен да, мен ошондой байкадым да. Бирок күйөөңөр өздөрүн бир ата же чоң ата сезип турган жок. Эркектер өздөрүн ар дайым 18 жаш сезишет. Мейли сезе бергиле, бирок күйөөңөргө аялсаңар да. Ошентип анан ортону муздаткан измена деген чыгат. Эркек киши кааласаңыз, каалабасаңыз кылыктуу аял менен өмүр сүргүсү келет. Кылыктуу аялдын энергиясынын алдында тестостерону көтөрүлүп, эркек жыгылып берет. Бирок кылыктануу дегенде көп аялдар внешняя я менен кылыктанышат. Внешняя я менен кылыктанганда, өчүп турбасам суроолор аябай көбөйүп кетти. Внешняя я менен кылыктанды деген сөз мындай
ички сезимдерин билишпейт да. Жаным, мен сени сүйөм деген сыяктуу мындай ички сезимдерин угушпай кылыктанууну ошондой түшүнөт. Жок, сен эркегиңе далилдеп кылыктанба, айланып кетейин. Кылыктанасыңбы, эркегиңдин идишин жуасыңбы, эркегиңдин төркүнүн күтөсүңбү, эркегиңдин бутун жуйсуңбу, эмне кылсаң дагы эркек үчүн кыла турган болсоң, анын артында эмне турат? Обида турат. Эркек үчүн кылсаң ожидание турат. Ожиданиянын артында обида турат. Обиданын артында эмне турат? Көңүл калуу турат. Көңүл калгандан кийин Алла сактасын, бул өмүр уже кызыксыз болуп калат. Сага жылуулук всегда жетпейт. Көңүл калгандан кийин күйөөң сенин канча көңүлүң алайын десе да окшошпойт. Сага дайыма жылуулук жетпейт, сага дайыма эркектен бир нерсе жетпейт. Жашап аткандан кийин сый урматта, ынтымакта, сүйүшүп эле жашаган жакшы. Эркек үчүн кылынган амалдын баардыгы убактылуу. Ошон үчүн сен ички сезимиңди ойготуп, ички сезимден кылыктанганды, ички сезим менен сүйлөшкөндү, секс болсо дагы сезим менен секс болгондо үйрөнүш керек. Ошону жашоо образга киргизиш керек. Адамдар менен мамиле түзсөң дагы чын ыклас менен, чын сезим менен, эл айтат, кой тигил айтат, кой тигиге минтип коеюн деп адамдар үчүн эмес, чын ыклас менен болгон кезде сен андан өзүңдө энергия аласың. Мен бүгүн аяштарым менен жолугуп келдим. Эгер аяштарым угуп турган болсоңуздар деле, эми бул чындык. Мен аяштарыма чай берип келдим. Бирок мен чын дилден кылдым. Үйгө өтүп келдим. Мен чын дилден кылдым. Кой бул айтат, бул тигиндей эмес, мындай. От души өзүм кааладым, бердим. Всё, мен артынан эч нерсе күтпөймүн. Болду, алар деле ыраазы, мен да ыраазы, өзүм да энергия алдым, өзүмө да жакты. Эгерде мен эл айтат деп кылсам, кой могу, ушулар айтсын, ушулар мени мактасын деп кыла турган болсом, ал жерде өзүм да чөгүп кетмекмин да. Любой нерсени эмне кылсаң дагы Алла ыраазычылыгы үчүн кыл дегенде кандай? Сен мисалы күйөөңүз 60 дейли, же 50, же 60 айырмасы жок. Сиз канча жаштасыз? 55-тесиз, 50-десиз. Мындай куракта аялдар биз картайдык, коем картайып калдым деп өздөрүн рамкага салып коюшат. Бирок жазыңызчы дептерге. Сиздин күйөөңүздүн каалоосу кандай аял деп ойлойсуз? Дептерге жазып анализдеңизчи. Сиздин күйөөңүздүн каалоосу кандай аял? А сиз ошондой аял боло алдыңызбы? Жана да сиз күйөөңүз менен кандай мамиле кургуңуз келет? Сиз кандай аял болуп өмүр сүргүңүз келет? Ал үчүн кандай аракет кылдыңыз? Эркек менен мамиледе бул кылык эле эмес, эң биринчи ментальный отношенияны оңдошубуз керек. Жылдар керек. Ойду оңдош үчүн, эгерде таарынычың терең болуп кеткен болсо, жылдар керек. Анда сен өзүңдү түшүнбөгөн абалда өмүр сүрүп аткан болсоң, анда сага 1 ай деле жетет оюңду оңдоп алыш үчүн. Күйөөгө деген ойду оңдомойун мамиле түзүлбөйт. Мамиле канча сен аракет кыл, болбойт. Ошондуктан эң биринчи ойду оңдойбуз, ментальный отношенияны дурустайбыз. Жана өзүң менен мамилени дурустайсың. Өзүң эмне керек экенин түшүнөсүң. Көп аялдар биз мындай экенбиз да. Каалаган нерсеге аракет кыла албайт экенбиз. Каалоосу күйөөсү менен ынтымакта, гармонияда өмүр сүрүү, күйөөсүн сүйүп, жакшы көрүп жашашын каалайт. Бирок адам каалабаган нерсеге аракет кылат. Каалабаган нерсеге аракет кылуу деген кандай? Күйөөсүнө таарынып, чукчулаңдап сүйлөнүп, чочоңдоп сүйлөп, критикалап, каалабаган нерсеге аракет кылабыз. Эмнеге аракет кылсак, ошол ишке ашарын унутпашыбыз керек. Дагы измена боюнча да бир аз сөз кылып кеттим эле жогоруда. Изменага биздин 99% эркек жүрөт. Измена кылат да. Мен өмүрүмдө өткөндө айттым го. Изменага такыр эле аял затын күнөөлөп жатып калып болбойт. Эгер эркектин совести болсо, анда аялын тарбиялап алат. Эгерде эркектин ыйманы жүрөгүндө күчтүү болсо, эркектик касиети күчтүү болсо, аялды муш менен эмес, сөз менен, жылуу сөз менен тарбиялап алууну билсе, аялын үйрөтүп алат. Секске дагы, жумушка да баарына үйрөтүп алат. Жакшына сүйлөшүп отуруп. Бирок биздин көп эркектер аялга
өзүнө керек нерсесин айтууда өздөрүн күнөөлүү сезишет. Мага мындай кийин, мага мындай бол деп айтууда өздөрүн күнөөлүү сезишет жана эркектер дагы сезимдерин жеткирүүнү билишпейт. Өзүнө эмнеге керек экенин айтууну такыр билишпейт. Сурасаңар күйөөңөрдөн сенин жакшы сыпаттарың кайсы деп айтсаң, сизге жакшы сөз айта албаган эркек ал өзүнүн жакшы сыпатын билбейт. Мен билбеймин да дейт, ал билбеймин да деп айтышы мүмкүн. Жакшы сөз айта албаган эркектин ата-энеси көп урушкан болот көбүнчө. Эми бул тема жөнүндө сөз кыла турган болсок өтө көп. Изменага бул аялдын дагы күнөөсү бар. Кээ бир эркектер бар, айтат ачык. Төшөктө аракет кылсаң, үстүмө чыкканды үйрөнсөң, кичине эле мага мяу деп койсоң деп айтат экен. Мяу деп койсоң деп айткан эркектер бар экен. Эми кылыктанып койсоң, онтоп койсоң деген сөз да. Кичине эле мяу деп койсоң, мен сага бар дүйнөнү берем. Мен сага бүт баарын кылам деген эркектер бар да. Ошентип күйөөңөр силерге кулак кагыш кылып, өзгөрү оку деп айтып атса деле, силер аракет кылбасаңар, анда өмүрүңөрдө боло турган нерсе измена. Андай боло турган болсо 100% силерде күнөө. Эркектер айтып аткандан кийин аракет кылышыңар керек. Бизге көп эркектер кайрылат. Араңардагы бирөөңөрдүн күйөөңөр деле бизге кайрылган чыгар. Аялыма ушуну кантип жеткизсем болот? Аялыма мону белек деп айта көргүлө. Могу курс силерге сюрприз деп айта көргүлө. Меники деп айтпагыла. Айтсаңар экөөбүз бычакташып кетебиз. Экөөбүз урушуп кетебиз дейт да. Экөөбүз дейт. Кудай сактасын, экөөбүз урушуп кетебиз. Күйөөмө, аялыма меники деп айтпа дейт да. Акчасын салып коеюн. Күйөө аялыма утуп алдың деп айтып койгулачы деп айтышат. Эгер антип өзгөр деп айтып аткан эркек болсо, андай эркек менен жакшынакай болуп жашагыла. Мындай да кыздар, көп аялдар жакшы күйөөлөрүнүн кадырын билбейт. Үй бүлөсүн багып атат. Мына караңызчы, күйөөңүз. Көп аялдар күйөөңөрдүн кадырын билбей турасыңар. Балдарыңарды жакшы көрүп эркелетип атабы? Балдарыңардын жаным, атоо, жейин дегендерин алып берип атабы? Жаным, балам деп алып берип атабы? Силерди багып атабы? Алып келип атабы? Силерге асмандагы айды алып бере албаса дагы, эл жегенди жеп атасыңарбы, кийип атасыңарбы? Багып атабы? Эл кийген кымбат кийимди кийбесеңиз дагы сизди кийим менен камсыз кылып атабы? Эгер ошондой эркек менен жашап аткан болсоңор, анда силер ал эркегиңердин бир жеринен өп жашагыла. Эртең силерге ошондой эркегин эч ким бербейт. Ошол эркектен сурап жегенди үйрөнгүлө. Дай жаным дегенди үйрөнгүлө. Хочу дегенди үйрөнгүлө. Анан ошентип алып келип атса деле критикалай берсеңер, анан түндө сени кантип кучактасын? Анан түндө сени кучактайбы, анан тиги любовницасын кучактайбы? Көп аялдар бир араңарда ушул жерде канча аял отурасыңар, ушулардын бир 80% күйөөңөр камсыздайт силерди колунан келишинче. Мен сторизден сурамжылоо кылсам, аялдардын көпчүлүгү күйөөм камсыздайт деп жооп беришти. Эми сизге күйөөңүз 400-500 миңге шуба алып бербесе дагы, эми кем карчыңызды толуктап атат. Бул шариятта да айтылган. Үстүңөн тамчы өтпөй атабы, астыңан сүз өтпөй атабы дейт. Үстүң жылаңач эмеспи дейт. Анда сени күйөөң камсыздап атат деген сөз да. Эгер күйөөңүз сизди абдан камсыздасын десеңиз, анда сиз аял болушуңуз керек. Аял болсоңуз, сизди ошол өп-чап кылып камсыздап аткан күйөөңүздүн кирешеси көтөрүлөт. Анткени бул динибизде да бар экен. Адам атаны шайтан аял аркылуу азгырган экен да. Эркекти дүнүйө азгырбайт экен. Эркекти аял азгыра алат экен да. Эркектин нафсысы дүнүйө эмес, эркектин нафсиси аял. Аялдын нафсиси эмне? Аял материалисттербиз. Ошон үчүн эркек үй бүлөсүнө көңүл буруп атса дагы, аялына жакшы сөз сүйлөп атса дагы, секс болуп турса дагы, балдарын жакшы көрүп атса дагы, эгер бакпаса, анда мени бакпагандан кийин жакшы сөз берген менен мени бакпаса не кереги бар деп аялдар материалист болгондуктан ажырашып кетишет күйөөлөрү менен. Биз эмоцияны эркектен эмес, сырткы жашоодон алабыз. Эгер ошондой боло турган болсо, анда сүйлөштү үйрөнгүлө. Күйөөңөрдөн сураганды, туура сүйлөшкөндү үйрөнгүлө. Көп аялдардын оозунда тормозу жок. Көп аялдар туура сүйлөгөндү билбейт. Көп аялдар чача-мача сүйлөй берет, культурно сүйлөгөндү билишпейт. Мындай аялдар өз ордубузда жокпуз. Мойнуңарга алгылачы. Мойнубузга алабызбы, жокпу кыздар? Давай жазгылачы мындай. Мойнубузга алабызбы мындай? Көп аялдар мындай тормозу жок да, мындай дежурный бирдеме сөздөрдү сүйлөй беришет экен, аялдарды байкадым. Туура эмес жерде күлүп, туура эмес жерде сүйлөп дегендей. Ар бир сөзүңдү электен өткөрүп сүйлөсөң,
сүйлөшө билсең баардык нерсе тил менен чечилет алтындарым. Бизге оффлайн форматка бирөө келди, күйөөсү багат экен. Мени төркүнүмө кошуп багат дейт. Балдарымды кошуп багат дейт. Ошондо да күйөө менен ажырашкым келе берет дейт да. Оффлайнга келгенден кийин айтып атпайбы? Жакшынакай үй бүлөмдү жоготуп коеюн деген экенмин деп. Ооба, туура мойнума алам деп атабыз. Бул жакшы нерсе кыздар. Бул сиздин жеңишиңиз. Өзүңдүн катаңды мойнуңа ала билүү бул чоң жеңиш. Анан туура деген боюнча калып кетпегиле жанагы шараң-шураң сөздөрдө. Эми өзгөргүлө, эми аракет кылгыла. Аял кандай сүйлөсө, аялдын сөздөрүн баласы иңирип алат. Жана карап турсаң, апасы эмне деп сүйлөп атса, баласы деле ошондой сүйлөп атат да. Апасы кандай жылмайса, баласы деле ошондой жылмаят. Апасынын күлкүсүндө фильтр жок болсо, баласынын күлкүсүндө деле фильтр жок. Мындай кызы маданияттуу боло албайт да, мындайча айтканда. Ошон үчүн өзүңөрдүн эмоцияңарды деле балаңарга жакшына сиңирип бериңер келсе деле өзгөргүлө жандарым. Кыздар жооп берип койгулачы дейт. Окуй калдым, жогоруга чыгып кетти. Мына жакшы сөз сүйлөй берейин. Не дейт? Мен түшүнбөй калдым суроого. Комментарийди өчүрдүм кыскасы. Теманы улайбыз, Тема жагып атабы? Дагы міндетті аялдар өзүңдү кара десең, өзүңдү караш үчүн дейт, эркегиң акча бериш керек да дейт. Шарт болсо карайсыңбы дейт. Ким берет шарт? Эгер чындап эле шартыңар жок, акчаңар жок болуп атса, моунча курсактагы май, могу жактардагы май, могу жердеги май, могу жердеги май каяктан келди? Илмейип калбайт белеңер шартыңар жок болсо, убактыңар жок болсо, ошол туура эмес уйку, туура эмес тамактануу, мына ошонун кесепетинен келип атат. Ошончо май, ошончо шишик, алманын кечинде жатарда булчуйуп жейбиз, алманын кечинде жатарда шишийбиз. Жегенде алма эң оор фрукты, алма жүзүм эң оор фрукты. Сууну дагы туура эмес ичсең семиресиң. Мыктыбек агайыбыздын айткан сөзүн уктум да. Аны баарыңыздар уккан болушуңуздар керек. Аябай группадан группага жөнөтүлүп атпадыбы? Аялдар дейт, макул дейт, эркектер лох экен дейт, эркектер жаман экенбиз дейт. Өзүңөрчү дейт да. Өзүңөр карабайсыңарбы дейт да. Агайдын айткан сөзүн, ооба, мен бүгүн да ошону ойлодум да. Макул, эркектер жаман экен, мейли, эркектер акча бербейт экен, өздөрүнө өздөрү карабайбы дейм да. Койбойбу беттерине крем, жарылган жерлерине Фаберликтин крем арзан эле го, 100-150 сомдун ортосунда турат. Барат экенсиңер го, шерниңер көп экен го. Тойлоруңар көп экен го, эл айтат деп алат экенсиңер го, кулактары алтын, эл айтат деп тагынып алган, бирок согонжоктору жарылып жүрөт. Интим гимнастика жасаган убактылары жок, анткени айылдары да көп. Анткени 9га чейин уктайт. Убактысы жок, анткени 7ге чейин уктайт эртең менен. Убактысы жок, анткени башка бирөөнүн жагдайын жасап жүрөт. Эгер только өзүңүздүн өмүрүңүздө болсоңуз, анда жетишесиз. Убакыт жок деген нерсени мээден чыгаргыла. Убакыт жок эмес, энергия жок, өзүңөргө махабат жок. Кантип дей турган болсоңор, мен барып силердин колуңардан тартып келип, мына минтип деп үйрөтө албаймын. Мына бүгүн мисалы курска жазылсаңар, мисалы эртең менен эрте турам, мынчадан мынчага чейин мону кылышым керек, мынчадан мынчага чейин мен иштеп келем, мынчадан мынчага чейин могу гимнастиканы жасайм, сабакты конспекттеп алам деп графиктерди иреттеш керек. Кечинде кандай болсо да эрте жатып, эртең менен эрте турсаңыз, эртең мененки кортизол гормону менен сиз ааламдын жумушун бүтүрөсүз. Шарт болсо өзүмдү сүйөт элем. Кандай шарт керек айткылачы? Айткылачы мына, кандай шарт керек? Мына кандай шарт? Кандай шарт? Кандай шарт болсо өзүңүздү сүйөт элеңиз? Макул, күйөөңүз такыр крем алып бере албай атат. Макул, мейли, эч крем алып бере албай атат. Ой, бир тууганың айтпайсыңбы? Мага бир крем алып берип койчу. Деп бүгүн кремден баштадыңбы? Аял кремдерди коюп, жүзү агара баштаган сайын, арыктап аткан сайын, такыр жокпу акчаң? Марафонго катыш, 300 сом, 500 сом, 1000 сом бирөөдөн сурап катыш. Арыктадыңбы? Сен өзүң жакшы көрө баштадың. Курска катыш, сүйлөгөндү үйрөнө баштадың да. Анан сен барып күйөөң менен ошол деңгээлде сүйлөшө аласың, сурай аласың. Жок, сен мага бербегенде ким берет? Дайыма акча. Бересиң мага, билбейм. Берчи мага. Мага мынча сом берчи, мага мындайга керек болуп атат. Жок, сен бербегенде ким берет мага деп эле сурай аласың да, оңой эле.
коркуп ичиңде убежденияң бар, толтура өзүңдү төмөн самооценка, күйөөң менен сүйлөшө албайсың, айтайын десең коркосуң, бир алдыңда бир чоң бир өзүңдөн бир кандай деп айтсам, сиздин оюңузда го, эми сиздин оюңуздагы убеждение го, алдыңызда бир диктатор тургандай болуп, алдыңызда бир чоң шеф тургандай болуп, бир көз каранды болуп турасыз дагы айта албайсыз да. Аял урдунда сүйлөшө албайсыз. Эмне керек өзгөрүү үчүн? Сизге акча керек дейт. Көп акча эмес кыздар, көп акча деле керек эмес мына. Биринчи сырткы келбетти иреттөөдөн баштайсыз да. Сырткы келбетти. Себеби дегенде аял эмнеге өзүн карабай коет? Биринчи мына буту жарылып кетти да, бутум жарылып кетти дегенде кичине маанайы түшөт да. Маанайы түшөт. Анан бир күнү күнгө чыгып күйүп калды да. Крем койгон жок. Эртеси күнү дагы күнгө чыгып кетти. Дагы крем жок, күйүп калды. Ошону менен болду, аял капкара болуп күйүп калдым дейт. Эч жерин карабайт, фигурасын да карабайт, чачын да карабайт. Анан кичине семирет, анан дагы семирет. Ошентип аялдар өздөрүн карабай коет. Кичинекей нерседен кайрадан башташыңыз керек эми. Йога жасап, ашыкча майларды кетирип, туура тамактанып, ашыкча денедеги сууларды кетирип, интимная гимнастика жасап, правильный питанияга отуруп, үйгө тойго кийип барганда кийип барам, мына кошунаныкына чыкканда кийем деген халаттарды кийгиле, үйгө жакшынакай бекитип койгон кийимдерди алып чыккыла, башыңарга 3-4 жыл мурда салынган, жолуңарда салынбай шкафта турган, тойго барганда салынам деген жолуктарыңарды алып чыккыла, тизилеп турган, салынгыла үйгө жакшынакай болуп, ошентип анан секин өзгөрөсүңөр. Ал акча качан болот анан? Акча эмне сизге бир күнү асмандан оп этип түшүп калабы? Өзгөрүшүң үчүн деп акча асмандан түшсө, ойт деп анан баары өзгөрүш керекпи? Жок кыздар, андай болбойт, болушу да мүмкүн эмес. Аялдар мындай деп ойлошот да, акча болсо эле өзгөрөт элем. Акча болсо эле өзүмдү сүйүп кетет элем дейт. Акча болсо деле өзүңөрдү сүйүп кетпейсиңер. Акчаңар болгондо жөнөйсүңөр базарга. Ой, өзүмө ушундай алайын деп, ой, мага эмне бар дедим дагы мен барып могу кашыкты алып алдым кошуна. Бардым да могу чытты алып алдым го төшөктө оңдоюн деп. Бардым да мен мондай кылып салдым го деп отурасыңар го, мактанып, өзүңөрдүн жакшы экениңерди ошондойчо ачып. Эгер акчасы болгондо өзгөрүп кетсе адамдар, мен айттым го, бир мероприятияга бардым. Внешняя я абдан жетилген, залдарга барат чыгар мүмкүн, фигураларын каранган, жакшынакай кийинген аялдар дедим го. Бирок ички дүйнө даже көп канча акча болгон сайын адам өзүнүн ички дүйнөсүн түшүнбөсө, ошончо проблемасы көбөйөт. Ички дүйнөсүн түшүнсө, анда акчага сиңимдүү болот да. Абдан жан дүйнөсү жанчылып калган аялдарды көрдүм да. Ал бакыт таап кеткен жок акчадан. Ошон үчүн кайдан болсо дагы мына эмне кылгыңыз келет? Бүгүн жазыңызчы, эмне кылгыңыз келет? Мисалы мына арыктагым келет. Могу бетимде дактарымды кетиргим келет, мисалы да. Чачтарымды жакшына кылып укладка кылып жүргүм келет, жазыңыз. Жазгыла. Эми бул үчүн эмне кылыш керек? Интим гимнастика жасап кыз болгум келет. Бул үчүн эмне кылыш керек? Жазыңыз. Просто так убеждениялар менен качып кетпегиле. Мисалы, бетимде дакты кетириш үчүн мага мынча акча керек. Интим гимнастика жасаш үчүн мага мынча акча керек. Чачты боёш үчүн мынча акча керек. Бул акчаны кайдан алам десеңиз, чындап эле акчаңыз жок болуп атат. Анан уже күйөөңүз берген акчадан же катып топтойсуз, же бирөөдөн сурап топтойсуз, же өзүңүз иштеп аткан акчадан бөлүп топтойсуз да. Анан ошентип сизде өзгөрүү секин башталат. Көп аялдарды карасаң, внешняя ясы деп айттым го, кирпиктери оңгабат, кирпиктерди коёт, каштары татуаж дейби, эмне дейт? Айтор каштары чийилген, каштарыбыз азыр окшош болуп кетпедиби? Бирок аны менен бактылуу болуп кеткен эмес. Көп аялдар жакшы аял болууну кандай түшүнөт? Жакшы аял болуу дегенде акчаны экономдош керек, эркектин тапканын жеткизиш керек, 5 миң тапса да жеткизиш керек, 50 миң тапса да жеткизиш керек, акчаны үнөмдөш керек, мына ошентип үй бүлө болот дейт дагы. Анан өзү акчаны экономдоп атып, күйөөсүнө давить эте баштайт. Мындай кылбайт белең, этегин тигинтпейт белең деп анан күйөөсүнүн үстүнө кантип апа болуп калганын билбей калат. Анан жылдар өтүп, канча жылдан кийин семейный кризис деген башталат. Измена или дагы башка нерсе, экөөнүн ортосу алыстап кетет билинбей, жакшы дагы жаман дагы майда нерседен болот.
же адамдардын көңүлүнөн ал чыгамын дейт, тиги айтпасын, бул айтпасын, кой невозможно андай кылганга, кой тиги айтат, кой болбойт деп өзүн тандай албайт. Бирок адамга жагуу мүмкүн эмес жандарым. Айттым го, бир келинди көрдүм. Мен көргөндө бир арык келин эле, азыр болсо уже бешөөгө чоңоюп кеткен да, мурдагысынан бешөөгө чоңоюп кеткен. Азыр силер да угуп аткан чыгарсыңар, бешөөгө чоңоюп кеткен. Мурда ары 42 эле, азыр 56 кийип калган да. Аял киши кичине эле сырткы келбетте өзгөрүү болсо, семирип кетсе же бир жерлери карайып кетсе же күнгө күйүп кетсе же чачтары апсайып кетсе, аял бат эле өзүн жаман көрүп калат. Ошол аялды карап туруп ойлодум да. Эми баардыгыңардын эле күйөөңөр акча бербей турган жок да. Күйөөсү башка жакта иштейт да. Күйөөсү Англияда иштейт. Жакшына кылып багып отурат бала чакасын. Бул айыл дагы кемпир чалды карап отурат да. Анан араңарды угуп атасыңар, Ошону ойлодум да. Эч болбосо менин про тарифиме катыша албаса деле, менин интенсив тарифиме катышса болот эле да, күйөөсүнөн 1,5 миң сураса берет эле. Да, берет эле. Өзү каалабай турат го. Өзү аракет кыла албай турат го. Өзүнөн өзү коркуп жүрөт го, колуман келбейт деп. Ошол дагы бир келинди көрдүм. 20 жыл мурда татынакай эле. Абдан суктан челек. Карасам, бүкүрөйүп, өзүн аябай жоготуп коюптур да. Бара адам картаят экенбиз да, баягы сулуулук кетет экен да деген нерсеге алдырып койгон. Жок кыздар. Аял болуп жашаса болот. Таптакыр өзүн жоготуп салууга болбойт. Анда күйөөсү чет жакта иштейт экен, аябай көп экен, кыздар чет жакта иштегендер, Мен көрүп аялдарга жүрөгүм ооруду. Кээ бир аялдарды карасаң, 20 уйсайт, 20 уйсааса дагы кепкаларды кийип, боёнуп, жасанып, ухоженная болуп, тим эле сонун болуп, гимнастикаларды жасап жүрөт. Биздин онлайн сабакка келген аялдар бар, эртең менен эрте отчетты берет. Мен баланча көнүгүүнү жасадым. Мен торпогум эм койду, күйөөм торпокту салып турат, мен уйсаганы кеттим, балам бешикте деп жазып коюшат. Тирилик көп деп айтышат аялдар. Тирилик көп дейт. Тирилигиң көп эмес, самооценкаң төмөн. Макулсуңарбы ушуга? Үйдөгү келинди кызмат чарчап, бир эле сиз келин бекенсиз. Самооценкаңыз төмөн. Мына карагылачы, күйөөм ал жакта иштеп акча салат дейт. Мен Кыргызстанда дыйканчылык менен иштеп, мөмө жемиштерди сатып, кайненеме берип отурам дейт. Проблема өзүңөрдө го, өзгөрбөйсүңөрбү ошентип жашабай. Ким эмне дейт? Тирилик көп эмес, самооценка төмөн, эл айтат деп өмүр сүрөсүңөр. Эл айтат, кой мен. Самооценкасы төмөн адам ал өзүнө акча жумшай албайт да. Өзүнөн кысынып отурат да, койчу акча жок, мага боло берет. Мага кайдан, мен эмне кылат элем кийип деген аялдар бар, туурабы? Мен эмне кылат элем кийип, койчу мен жолук салынганда эмне кылат элем, мен башкача болуп кетет белем, мага боло берет деп өзүңөр отурсаңар, конечно, күйөөңөр силерге акча бербейт да. Конечно, күйөөңөр силерге тез жолук алып салыныптыр дебейт да. Конечно, силерге күйөөңөр үйгө жакшынакай болуп кийинип ал, акчаны берейин дебейт да. Өзүңөр кой, мага боло берет деп отурсаңар. Мен угуп таң калдым да, мага боло берет кой деген аялдарды угуп. Ошол кыздар, тирилик көп эмес, самооценкаңар төмөн. Же болбосо иштейсиңер, махабатты акчага сатып алып жүрөсүңөр. Башкалардын мактоосун угуп, азыр эле жогоруда бир келин жазды го, мөмө жемиш өстүрүп сатып иштейм, акчаны кайненеге берем дейт. Кайнатанын жакшы сөзүн уккусу келет, адамдардын махабатын акчага сатып алгысы келет. Туура баарыңар билесиңер, прекрасно билесиңер, бирок аткарбайсыңар, Ошол кыздар. Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Билим алыш керек. Эмне кылыш керек? Жан деңгээлине, жаныбызга көңүл бурушубуз керек. Эмне кылыш керек? Денеге көңүл буруш керек. Жан дүйнө менен денебиз бири менен чынжыр.
йога жасаш керек. Йога жасаганда ар бир дене мүчөгө иштейбиз. Мисалы, бир көнүгүү берейинчи силерге. Кайсыл көнүгүүнү берсем экен? Азыр телефон туура эмес турат да. Бир көнүгүү бере алар бекем, Так, көрөлүчү аракет кылып, Мына, эки буттун баш бармагын бириктиргилечи, мондай кылып. Мен бутумду көрсөтө албай атам силерге, штативтерим калып калыптыр тигил жакта. Эки буттун баш бармагын бириктирип, жана сургончокту бириктирип, мондай кылып тургулачы. Мына, эки буттун баш бармагын мондай бириктиресиңер. Эми, мына, копчикти бир аз алдыга бергенде курсак тартылдыбы? Курсак тартылды жана алды жагыңар бекемделдиби? Эми ийинди жумшак эле көтөрүп, тырышпастан ийинди бошоткула. Бошотуп жумшак эле көтөрүп, жумшак эле аркага бердим дагы, жумшак эле колумдун учун полго тартып койдум. Полго тарттым. Эйикти бир аз алдыга алып барып туруп, чукурга тарттымбы? Эми дем алып дем чыгарабыз. Абак ауырган алдына келдиби? Тадасана. Ушул тадасанада дагы туруп, көп көнүгүүлөрдү жасаса болот. Дем алып дем чыгарыңыз. Жакшы. Эми ушул позада, так, мен турган жерим абдан ыңгайсыз болуп атат. Хорошо, мону эле берейинчи. Алаканды, чыканакты бириктирем. Дем алып дем чыгарып сыртка ачам. Түшүрүп албайм. Сыртка ачтым. Алаканды, чыканакты бириктирдим, дем алып дем чыгарам. Жакшы. Эми дагы бир көнүгүү берип көрөйүнчү. Алакандарды аркага кайрып туруп, дем алып, мына. Көпчүк алдыда курсагым тартылуу. Мен оверсайз кийип турган үчүн жакшы билинбей атат. Дем алам. Дем чыгаруу менен көкүрөктү бир аз алдыга берип туруп, көкүрөктү бир аз алдыга берип, мына. Эки колду жогоруга. Жана буттун түз болуш үчүн жаан башты чыгарам десеңиз, бутуңуздун арты түздөлөт. Колду аркага. Дем алып дем чыгарасыз. Эми колумду жаан баштын үстүнө коюп, башты жана ийинди эң акырында көтөрөм. Мына, жок эле дегенде күндө ушул көнүгүүнү жок эле дегенде ушуну жасап тургачы, жок эле мына. Мисалы дейм, азыр мен могу бушта турганга ушул эле көнүгүүлөр мага ыңгайлуу болду. А так мындан башка көнүгүүлөрдү бергим келди, бир 2-3 көнүгүүнү бергим келди да. Дагы жана тадасанада туруп, мына. Ой. Чыгып кетти го. Көрүнүп калдым кайра, мына. Дагы буттун баш бармактарын бириктирип, копчикти алдыга берип, эки колду алдыга берип, бир чыканакты алакандан бир чыканактан өткөрдүмбү? Алакандарды бириктирдим. Көпчүк алдыда, менин көпчүгүм алдыда турат, бирок кийинден билинбей атат. Далым түз. Көкүрөккө тартылганда моюндун арты чоюлат. Колумдун үчүн потолокко тартам дейбиз, ылдый таштап салбайбыз чыканакты. Өйдө көтөрөм, 3 жолу дем алып дем чыгарам. Мына бошотуп туруп, кайра кайчылаштырасыз. Алаканды жогору тартам, 3 жолу дем алып дем чыгарам. Мына бошотомун. Ушул эле көнүгүүлөрдү отуруп туруп эле монтип жасай берсеңер, мына ушул көнүгүүлөр дагы баш бөлүктөгү кан айланууну жакшыртат. Элементарно ушуну кылбайсыңар, барып туруп аналгинди иче коюу силерге окшош да. Мурун менен дем алып, мурун менен чыгарып да. Бул көнүгүүлөр аябай пайдалуу. Йога жасагандан кийин силер чыйрак болуп каласыңар, энергичный болуп каласыңар. Энергия менен барып туруп балаңыз менен сүйлөшө аласыз. Энергия менен барып туруп күйөөңүз менен сүйлөшө аласыз. Могу жерде бирөө жазып атат, сабакты өткөндө даярданыш керек да, удобно көргөзгөнгө дейт. Мен силерге йога өтүп турган жокмун го. Сабакты йога өткөндө удобно силерге көрсөтөм. Удобно көргөзгөнгө мен силерге даярданам го. Өттүм го 2-3 күн мурда. Ким көрдү? Ким катышты? 2-3 күн мурда эфириме катыштыңарбы? Йога өтүп бердим го түз эфирде.
бир жума турду аялдар жасап алсын деп. Анан бекердин кадыры болбойт деп өчүрүп койдук. Йоганы сонун кылып майдалап чайнап өтүп бергем. Мен катышын дейт, молодец. Жакшы, мен көрдүм дейт, о жакшы. Көргөн айымдар көп. Да, кыздар, ошол йоганын ар бир көнүгүүсү пайда. Жашарасыңар, жаркырайсыңар, йога жасаганда могу түшүп кеткен бет тартылат. Йога жасап коюп эле кала берсек пайда жок. Ички сезим менен иштеш керек. Эгер ичиңерде обидалар толуп кеткен болсо, анда жашарбайсыңар. Ошол боюнча каласыңар. Жан дүйнөнү биринчи бошотуш керек. Кое бериш керек. Ички дүйнөнү эмдеп йога жасаганда мына ошондо сизге сиңимдүү болот. Жашаруу болот, жаркырайсыз, интимная гимнастика. Ички сезим менен иштеп туруп интимная гимнастика жасаганда сизде болуп көрбөгөндөй өзгөрүү болот. Кыздар, сонун болду, катыштым дейт. Жакшы, көп кыздар катышыпсыздар го. Канча жаштасыз дейт. Мен 42 жаштамын, 43 баратам. Дал мечиде түздөй албай атам, бүкүрөйүп дейт, жардам бериңизчи дейт. Ошол онлайн сабакка катышсаңыз, аябай могу бүткүл денеге, тулку бойго арналган гимнастикалар берилет. Кыздар, курс боюнча сурап атасыңар го, аябай. Курс боюнча айта кетейинчи. Айым сыры курсум 26-июнда стартталат. Көптөн бери биз курс ачпай дем алыш кылганбыз. Эми 26 офлайн форматыбыз эртең башталат. Ал эми онлайн форматыбыз 26-июн башталат. 26-июн баштала турган курста эмне бар? Мен силерге бир секретибизди айтайынбы? Кыздар, биздин менеджер кыздарыбыз кичинекей секрет ачам азыр. Курс про тарифибиз сиздер менен узак убакытка болот. Негизи өтө узак убакыт деп айтпачумун, бирок айттым. Анткени биз 2 ай, 3 ай окуп менен өзгөртө алабыз. Узагыраак окуйбуз, сабактар сакталат, ички сезимдер менен иштейбиз, өзүбүз график түзүп беребиз. Айтор болушунча сиздер жакшы жыйынтык алуу үчүн, биздин Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, биздин балдарыбыздын келечеги үчүн, биздин өлкөбүздүн келечеги үчүн болушунча аракет кылып атабыз. Командабыз менен сабактар узагыраак болот, бирок силер кичине узагыраак убакыт бөлүп коюшуңар керек. Сабактар чындыгында ар бир аялдын бүтүндөй өмүрүн өзгөртө турган сабактар бар. Сиңирип алсаңыз эле болду, проблема жок. Интимная гимнастиканы терең кылып берем, көнүгүүлөрдүн бардыгын текшеребиз. Жана йога жасайсыз. Йога жасаганда сизде кадимкидей жашаруу болот. Тизе ооруларынан арыласыз, грыжаңыз кетет. Эгер боюңуз чөгүп кеткен болсо, чөгүп кеткен боюңуз йога менен кайрадан калыбына келет. Тулку боюңуз ирийиттелет, тери тартылат кадимкидей. Дагы кандай ооруларга пайда? Дайыма башыңыз ооруп жүргөн болсо, дарыга көз каранды болуп калсаңыз, анда дагы сизге йога керек. Седалищный нервде могу жактарда воспаление болсо, анда дагы сизге йога керек. Анан интимная гимнастика боюнча. Интимная гимнастика кайсыл проблемаларга керек? Жадыңа түшүп калган болсо, зара кармай албасаңыз, кын булчуңдарынан жел чыкса, кын булчуңдарыңыз кеңейсе, геморрой бар болсо, зара кармай албасаңыз да айтып өттүм, запор, ич катуу болсо, эгерде фолликула жарылбаса, эгер төрөй албай көпкө чейин турбаңызда спайка болуп же маткада загиб болуп, снехи матки болуп кыйналып жүргөн болсоңуз, овуляция жүрбөй аткан болсо, анда сиз интимная гимнастика жана психология менен бул проблемаларды эмдей аласыз, жана йога менен бул проблемаларды толук түрдө эмдей аласыз. Чачыңыз түшпөй калат, тырмагыңыз сынбай калат, жыныстык жашоо жакшырат, эстроген гормону ирээттелет, женский гормондор өсөт. Эптеп-септеп жашай бербегиле. Эптеп-септеп жашасаңыз деле өмүрүңүз өтөт.
өмүрдү жакшы көрүп, өмүрдө өзүбүзгө керегин алып, керексизин чыгарып, жаркырап жашасак деле өмүр өтөт. Эрозия канча дейт? Эрозия боло турган болсо эгерде лечение аласыз, лечение плюс гимнастика жасайсыз. Сертификат берилет дейт. Ооба, тренерлерди даярдайбыз, сертификат берилет. Эрозияга лечение плюс гимнастика. Түшүнүп алдыңызбы? Ошол кыздар. Йога жасаганда арыктайсыңар айтмакчы. Айтпай кетип турмун го. Арыктайсыз. Эгер өтө семирип кеткен болсоңуз, шишиктериңиз көп болсо, ашыкча денеңизде суулар көп болсо, анда арыктайсыз. Салмагыңыз бат кетет. 6-7 кг таштагандар бар, 12 кг таштагандар болду. Март айында внематочный болдум, эмтире алам дейт. Ооба, бир трубаңыз бар да. Трубаны алдыбы, албадыбы? Кээде внематочный болгондо трубаны сактап калышат. Про тарифи, интенсив тарифи, эки тарифтин бирин тандап алып катышыңыз. Мүмкүн болсо про тарифке катышып көргүлө, катышкыла. Про тарифте эми аялга эмне керек болсо баардыгы бар. Ошону сиңирип алсаңыз эле болду да, сизге уже башка нерсе кереги жок болуп калат да. Про тарифти сиңирип ар бир сөзүмө анализ кылсаңыз, терапиялар дагы абдан чындыгында күчтүү. Сабактар күчтүү, гимнастика күчтүү, йоганын ар бирин чайнап берем. 4-төн кийин качан баштаса болот дейт. Эгер кесарево болбосо, разрыв болбосо, анда 3 күн, 1 жумадан кийин жасай берүүгө болот. Ал эми кан токтобой атса, анда кан токтогончо, то есть мындай, кан бар болсо деле 3 күн, 1 жумадан кийин жай базовый техникаларды гана жасай берсе болот. Биз айтабыз базовый техника кандай экенин. Ал эми көнүгүү жасаганда эгер кан көбөйүп кете турган болсо, анда бир аз жасабай туруу керек. Аларды курста айтабыз баардыгын. Миомага болот дейт, сөзсүз болот. Базовый техникаларды жасайсыз, миомага жана терапияларды жасайсыз, анан йоганы жасайсыз. Сиз 1-2 ай сабактарды, терапияларды көрүү менен, интимная гимнастика жасоо менен, йога жасоо менен миома кетет. Миома кетет. 1 ай, 2 айдан кийин барып текшерилсеңиз, миомаңызды өзгөрүү болот. Бирок сабакка келип эле акча салып коюп эле эптеп жүрө берсеңиз албетте жок. Мисалы бизге бир аял келди, 2 ай келди офлайнга. Анан 4-июнда барып текшерилиптир. 2 айга чукул, даже 2 ай болгон эмес да. 4-июнда барып текшерилсе, миомасы 3 түрдүү миомасы бар экен да. Анан узловой миомасы бар экен, анан аденомиозу бар экен, анан кистасы бар экен да. Ошол 2 айга жетип жетпеген убакта айтмакчы, врачтар маткаңды алабыз дешиптир. Тиги жака барсам да маткаңды алам дейт, бул жака барсам да маткаңды алабыз деп айта беришти дейт. Анан бир ошол 2 айга жетпеген убакыт келди, бизге барып кайра текшерилсем, миома кичирейиптир деп айтыптыр. Узловой миома жок дейт. Местрасы менен экөөнүн ары өтүп, бери өтүп, жана узловой миоманы таппай койду дейт. Аденомиоз умеренный деп чыкты дейт. Киста уже кичирейиптир дейт да, 2 ай ичинде. Матканы алабыз дешкен го, матканы алабыз деген да, удаление матки деген да, алып салабыз дешкен да. Көрдүңөр, болду, удаление кылбайбыз деп чечим чыгарышты дейт. Не кылсаң ошону кыл деп айтты дейт. Ошол эмне жасап атасың, ошону жасай бер деп айтышты дейт. Арык болсочу дейт. Арык аялдар могу жакты ордуна коюш керек. Могу жак ордуна коймоюн, ал канча тамак жесеңер да семирбейсиңер. Эгер тамактанып атып деле мону минчи керек, анчы керек, тинчи керек, минчи керек, минчи керек дей берсеңер, анда жок, анда силер семирбейсиңер. Миома боюнча айтып өттүм, гимнастикалар түз эфирден болот. Телеграмга да салабыз, анан түз эфирден өтүп берем. Варикозго пайдасы бар дейт. Варикоз кетет, кичирейет. Жок болуп кетиши да мүмкүн, кичирейиши да мүмкүн, же эч нерсе жок болбой ошол боюнча калып калышы дагы мүмкүн. Бирок варикоз болсо баардык көнүгүүлөрдү жасай берүүгө болот. Деле гимнастиканы ой келди, туш келди жасай берсеңер, балаңар түшүп калышы мүмкүн. Эгер угроза тонус болсо дагы, угроза тонус болгондо бирок абайлап жасаган жакшы, бутту дубалга асып. Жоопкерчиликти өзүңөргө алып, болот деген нерсени жасап, болбой турган нерсени жасабай, толук мээни могу жака коюп жасасаңар, анда жыйынтык болот. Сиз айткандын баары менде деп жүрө бергиле анда. Ачпайсызбы анда? Ушунча күндөн бери эмне жүрөсүз?
Кыздар, онлайн сабакка катышабызбы? Ким катышат? 26-сы башталат. Йоганы канча мүнөт кылыш керек? Курста айтылат. Ичинде эле матка кичирейет. Кын да кичирейет, матка да кичирейет. Стресстен жүрөм, чыгара аласызбы дейт. Ушул кичине тура эмес суроо. Стрессте жүргөн болсоңуз, эгерде мен сабактарымды сиңирип алсаңыз, көнүгүүлөрдү жасасаңыз, мен сизге гарантия берем, чыгасыз да. Мен чыгарам сизди деп айтпайм албетте. Анткени экөөбүз 24 саат чогуу жашабайбыз да. Жоопкерчиликти өзүңүзгө алсаңыз, чыгасыз. Жоопкерчиликти өзүңүзгө алсаңыз. Сабактарды аткарсаңыз, берилген сабактарды, тапшырмаларды аткарсаңыз, терапияларды жасасаңыз, көнүгүүлөрдү жасасаңыз чыгасыз. Загиб матка болсо чогуу, загиб матка болгондо дагы калыбына келет. Матка түздөлөт, полипти айыктырса болот, жок интим гимнастика менен полип айыкпайт. Лечение аласыңар биринчи. Айыгып анан жасайсыз. Полиптин эгер психосоматикалык себеп болсо, анда интим гимнастика менен, көнүгүүлөр менен жана терапия сабактары менен кетет. Полип боюнча азыр эле айтып бердим. Жер кабызга урунган дейт, жасайсыз көнүгүү. Акушерка эч ордуна келбейт деп айтып айта берет акушерка. Ал эмне тренер бекен, тренерствону окуп турупу, тажрыйбасы бар бекен, аялдарга гимнастикаларды өтүп турупу, опыту бар бекен, кандай учурда кандай болот билет бекен. Ошентип эле врачтар айтса эле ишенип эле Кудай көрүп алганыңар жаман да. Массажды үйрөтөсүз? Ооба, бар. Сабак Инстаграмда болот. Ооба, Инстаграмда болот, анан Телеграмда сакталат, каалаган учурда көрө бересиңер. Про тариф 2990. Ал эми интенсив тарифи 1490. Не дейт? Эрте турап кое берем, эмнеден болот, барбаган жерим калган жок. Шек ачылып кетеби? Неге деп атышат врачтар? Эмне деп атышат? Жазгылачы. Опушение бар дейт. Сизде опушение бар болсо, анда интим гимнастика жасашыңыз керек, жаным. Жасагыла. Мен катыштым, 26-сын күтүп атам дейт. Жакшы. Ичим чыгып кетет. Курсаңар кирет. Опушение канча убакыт ордуна кирет гимнастика менен? Ар кимди ар кандай да. Бир жумадан баштап ордуна келе баштайт. Мүмкүн бир ай. Ар кимди ар кандай. Мен сизге бир жума же бир ай деп гарантия бербейм. Ар кимдин маткасы ар түрдүү түшкөн. Кыздар, эфирден чыгып атам. Жолугушканча, көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар, көрүшөбүз кыздар. Ким катышкысы келет, директке жазыңыздар. Директке мен курска катышам деп жазып, номериңерди калтырып коесуңар, болду, сиздерге байланышат кыздар. Так, матка слабая дейт, 7 айдан кийин матка чоюлбай калат дейт. Прогестерон деген гормон ичкем дейт. Анан матка слабый деп эмне үчүн? Сиз төрөгүм келет деп айтып аттыңыз беле, сурооңуз кандай эле унутуп калдым. Менин да боюмда болбой атат, лечение кылдык дейт. Эгер лечение кылсаңыз да болбой атса, анда могу жакта, эгер аялдын могу жагында проблема болсо, яшинтер катып калат, труба өзүнүн функциясын жоготот, жатынды өзүнүн функциясын жоготот. Мына кыздар, мына могу жер тырышса, могу жакта проблема сөзсүз болор. Унутпагылачы. Ошон үчүн могу жактагы проблема, бул жактагы проблема деген беда. Күнөөлүү сезимдер өзүңдү, башкаларды жана башка арылыш керек. Жакшы. Аман эсен 26-сында көрүшкөнчө жана эртең оффлайнда көрүшкөнчө. Сиз сетке жакшы дейт. Ооба, жакшы. Коштоштук.